архивдик материалдар менен, тарыхый булактар менен отурганда белгилүү инсандар көз жумганда алыс жууктан көп адамдар келчү. Кээде сөк 2 күн, 3 күнгө чейин алыскы келе жаткан ошол акыркы сапарга узатат турган сыйлуу коноктор келгичекти күтүүгө туура келген. Ошондо эл көп келгенде боз үйлөр тигилип, анан аларды эми алыстан келген үчүн мал союп, майда жандык союп, аларды сыйлап, урматтап, андан кийин кыргыздын салты менен кетиришчү. Бул тарыхтан көп эле көрдүм. Бул болуп келген нерсе болчу башында. Анан бул соңку жылдарда, өзгөчө соңку эгемендүүлүк жылдардан кийин өтө бир күчөп кетти. Өтө күчөп кетти. Себеби ошол акыркы сапарга узатар мезгилде кээ бир жерлерде эл көп келет, 2ден жылкы жетпей калат, 3-үчүсүн союш керек, 4-үчүсүн союш керек. Ар бир кудай өзү жетелеп келген жылкыларды кайра сойбосок болбойт деген нерсе улам кошулуп туруп, ашыкча ысырапкорчулукка өтүп кеттик. Биз ушул ысырапкорчулук боюнча 2008 жылдан баштап 2010 жылга чейин, анда мен Кыргыз туусу гезитинде иштечүмүн. Ошол жерде өтө чоң бир талкуу болгон. Баш аягы бир 1000ден ашык ар кандай сунуштар, каттар келген. Ысырапкорчулуктан ошол мезгилде эле көп адамдар жададык деп ачык эле айтышкан. Себеби акыркы зыйнатка узатып аткан мезгилде элдин бардыгы кайгырып аткан мезгилде эми келген адамдарга кандай союз соебуз, аларды кандай узатабыз, арык чыгып калса кандай, семиз чыгып калса кандай, бирөө жетеби, экөө жетеби, бешөө жетеби деген ошондой бир маселе көбүрөөк көтөрүлүп кетип, өзүнчө эле той күткөндөй. Той күткөндөй. Жанагы кайгырып аткан адамдын ой пикиринин бардыгы эми ошондой жылкыны каяктан табам, келген конокторду кандай узатыш керек, сөөктү койгондон дагы биринчи планга аларды кантип узатыш керек деген маселе көбүрөөк жаралып кетти. Эми бүгүнкү күндө мисалы жогоруда айтып атпайбызбы башында, жанагы алыстан ат артып келгенде, мисалы чүйдө бирөө өтө турган болсо, ошол эле нарындан, көлдөн, таластан келген, балким тетиги өзгөндөн бери келишкен, анан алт менен келген болгон. Ошол шартта анан кийин жана өйлүктү кармоо 2-3 күн деп. Же болбосо жана антип баштап мал союу. Эми ал малдын зарылчылыгы дейли. Бүгүндө мисалы автомашиналарыбыз бар. Мисалы Ошко бир күндө жетип барсаң болот. Же болбосо ошол эле келген жерден деле 5 сомго мисалы түнөк тапса болот. Жана мейманкана дегендей. Эми ушул шартта жана деп үстүнө мал союп, үйлөрдү тигип, када өзүнчө эле бир када кылып жүрүүнүн зарылчылыгы канчалык? Бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө эми ысырапкорчулуктан баардыгы чарчаптыр. Ашыкча жанакындай жылкы союлса, көп жерде, ачыгын айтыш керек, көп жерде ошол жылкынын жарым эти талоонго кетет. Сойгондор, ошол жердеги айланадагылар, эң жакын туугандарыңа чейин кээде ошондон эмнесин аямак элек, алып кетебиз деп талап кеткен учурлар болду. Пакетке салып 2ден 3дөн чийки болгондо дагы. 2ден 3дөн жылкы союлуп, ошол жерде бир жылкынын эти калбай калган учурлар дагы көп болот. Ошон үчүн ушул ысырапкорчулуктан аябай элдин көпчүлүгү чарчаптыр. Ушуну эртерээк эми башка мына кошуна биз менен чогуу жашап аткан элдер деле мал сойбой, жакшынакай эле сөөктү акыркы зыйнатын жасап атпайбы? Биз эмне себептен ошого өтсөк болбойт деген маселени азыр көпчүлүк эл ошого басым жасап калды. Бирок анткенибиз менен мынакей президент айтты, бул ушундай болсун деп. Бирок коомчулук жарылып баштады. Анан кийин биз эмне атабыздын салтын кылбай калабызбы? Анан буга чейин деле мисалы баарыбыз билебиз, ушу аксакалдарыбыз ит өлгөндө сүйлөп барып көмүп коесуңарбы? Анан арбак ыраазы болсун деген түшүнүктөр бар да. Ооба, баардыгыбыз тажадык, бирок баарыбыз эл эмне дейт менен кайра ошого барабыз да. Мисалы азыр макул колдоп аткан адамдар, ичинен колдоп атат да. Колдоп аткан адамдар Кудай сактасын, бирок башына ушул түшсө, айла жок барып туруп жылкыны карыз болсо да келип соёт да. Бул экинчи ошол элдин көз карашын кантип оңдойбуз? Эми буну оңдош оңой эле. Биз баягы талкууну уюштуруп аткан мезгилде ал мезгилдеги мамлекеттик катчынын деңгээлине чейин чыгып, атайын комиссия түзүлүп, ушул маселе 2010 жылы эле башталган.
Андан кийин деле бул маселелер улам көтөрүлүп атат. Кээ бир райондордо, айыл өкмөттөрүндө буну өзүнчө ысырапкорчулукка барбай эле, жакшынакай кылып эле майда жандык сойдуруп, ошол үйдө бышырылбаса да кошуналарына бышырып, келген адамдарды, алыстан келген адамдарды узатып, айылдын элин силер тынч тургула, эч кандай силерге жок деген нерсе көп жерде болуп атат. Мисалы үчүн биз ошол талкууну уюштуруп аткан мезгилдерде ушундай бир Өзгөн районунан бир окуя болгон. Бир айылдын айыл өкмөтү мындан ары бодомо сойбойлу, жылкы сойбойлу десе, жанакы көпкөн бийлигине көпкөн, байлыгына көпкөн бирөө, мен эми атам ушундай, атамы узатып атсам, мен неге жылкы сойбойн деп туруп, эл менен эсептешпей, айылдын шартына көнбөй, жылкыны союп бышырып койгондо, ошол жердеги элдердин баардыгы анда ошо жылкыны өзүң же дагы, сөөктү өзүң барып коюп ал деп туруп тарап кеткен. Ошол жерден жанагы жылкыны сойгон, жанакы көпкөлөң байлыгына чиренген адам элге жалынып, мен мына бышырылган эттен да тартпайм, кайка бер десең ошол жака берем. Дегенде медреселерге бер, турмушу аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бер, балдар үйүнө бер, ошол жака бер дагы, бизге эч нерсе тартпасаң, анда биз кайра келебиз деп туруп, анан сөөктө ошондой болгон. Ошон үчүн көпчүлүк айылдарда, соңку мезгилдерде президенттин жарлыгына чейин эле ошол эрежелер килген.